Шаарларды жана айылдык аймактарды социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча колдонмо. Ал келечектүү пландаштыруу боюнча инструмент болуп саналып, анын укуктук негиздери Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, бюджеттик кодексинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамынын нормаларына таянган. Башкача айтканда, шаардын же айылдык аймактын социалдык экономикалык өнүгүү программасы муниципалдык саясатты стратегиялык пландаштыруу куралы. Ал мөөнөттөрү так белгиленген жана бийликтин өкүлчүлүк органы тарабынан бекитилген расмий документ. Методикалык колдонмонун алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары турак жай, коммуналдык чарба, билим берүү, маданият, спорт, социалдык камсыздоо сыяктуу жергиликтүү жана мамлекеттик маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Алдына коюлган максатына жараша социалдык экономикалык пландаштыруу программасынын бюджети жана 3-5 жылдан кем эмес мөөнөтү болот. Программа белгилүү принциптерге таянып иштелип чыгат. Мисалы, инсанга багытталуусу. Башкача айтканда, программанын башкы максаттары инфратүзүмдү гана жакшыртууну эмес, ар бир инсандын жашоо шартынын сапатын жакшыртууну көздөйт. Калктын аярлуу катмарларына багытталуусу, же болбосо бул катмардагы калкка социалдык колдоо көрсөтүлүүсү. Өз алдынча башкаруу органдарынын функция жана ыйгарым укуктарына шайкеш болуусу, социалдык экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгуунун ар бир баскычында ачык жана айкын болуусу. Программа кантип иштейт? Алгач жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысы социалдык экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгуу тууралуу буйрук чыгарат. Анда жумушчу топтун мүчөлөрү белгиленет. Ал топко жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысынын орун басары, тийиштүү адистер, сырттан чакырылган эксперттер, коммерциялык эмес уюмдун өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, жергиликтүү ишкерлер, калктын аярлуу катмарларынын укуктарын коргоо боюнча коомдук уюмдардын өкүлдөрү кирүүсү сунушталат. Ошондой эле жумушчу топтун мүчөлөрүнүн саны 9-дан 13-кө чейин болуусу жана бир жыныстын өкүлдөрү 60%-дан ашпагандай болуп, гендердик баланстын сакталуусу сунушталат. Түзүлгөн жумушчу топ өнүгүү программасын иштеп чыгуу үчүн керектүү маалымат топтойт. Элдин керектүүлөрүн аныктоо үчүн калк менен консультант жана адистер менен жолугат. Андан кийин программаны иштеп чыгып, программанын долбоорун талкуулап, макулдашылган долбоорду жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлигинин аткаруу органына сунуштайт. Пландаштыруунун негиздүү жана ырааттуу болуусу үчүн жумушчу топ иш-аракеттерин төмөнкү нукта жүргүзүүсү сунушталат. Программанын приоритеттүү багыттарын аныктоо үчүн учурдагы абалдын сырткы жана ички чөйрө анализин жүргүзүү, ал үчүн алгач шаар же айылдык аймактын сыртында болуп жаткан процесстердин анализи жана кабыл алынган мамлекеттик тармактык программалардын анализин жүргүзүү зарыл. Ал эми ички чөйрөнү анализдөө үчүн буга чейинки өнүгүү программасын, учурдагы өнүгүүнүн көрсөткүчтөрүн, жергиликтүү калктын керектөөлөрүн жана ресурстук мүмкүнчүлүктөрдү анализдөө керек. Андан кийин өнүгүү программасынан келечекте күтүлгөн жыйынтыгын, максатын аныктоо керек. Ал формасы боюнча кыска, мазмуну боюнча толук, керектөөлөрдү эске алуусу боюнча актуалдуу, спецификасы жана багыты боюнча конкреттүү, ресурстарды жана мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу жагынан тең салмактуу, мөөнөт менен чектелген жана өлчөөгө мүмкүн болуусу керек. Ресурстардын чектелүү болуусу шартында шаардын же айылдык аймактын экономикалык адистештирүүлүүсүн аныктоо керек. Сырткы жана ички ресурстардын анализинин негизинде экономиканы өнүктүрүүнүн багыттары аныкталат. Чыгарылган же чыгарылуусу күтүлгөн өнүмдү туруктуу сатуу мүмкүнчүлүктөрү, өндүрүштөрдө конкреттүү сапатты камсыздай алган технологиялардын болуусу, өндүрүшкө керектүү сырьеонун жетиштүү өлчөмдө болуусу, кесипкөй адистердин же адистик билим берүү мүмкүнчүлүгүнүн болуусу.